камсыздандыруу уюму тарабынан 617.070 сом кенемте төлөнүп берилип атат. Бул кайтарымсыз, өзүңүз билесиздер. Ош облусунун тургуну Абдилазиз Жолчубаев сууга кулаган Хово өлкөсүндөгү унаасын калыбына келтирүү үчүн камсыздандыруу уюмунан 617.000 сом кенемте алды. Ал экинчи ирет ушинтип кайтарымсыз каржылык колдоо алып жатам дейт. Буга чейин дагы башка авто унаасын алган. Кырсык ушул жылдын 30-июл күнү болгон. Кокустук болуп, машина дарыяга түшүп кетип, ошол жерден камсыздандыруу уюмуна кайрылганбыз. Себеби машинаны жаңы алган учурда камсыздандырганбыз. Ошондо кайрылып, азыр ушул күндө ушул компания, мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы ушул сумманы төлөп берип жатат. Ишенсе болот. Бул биздин биринчи эле машина эмес, бул уже биздин экинчи машинабыз. Сизге дагы 1.214.450.000 сом мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан. Ушул сыяктуу эле кырсыкка кабылган дагы бир айдоочу 1.214.000 сом кенемтенин тастыктамасына ээ болду. Каарманыбыз жүк машинесин лизингге алгандыктан дароо камсыздандыруу полисин алгандыгын билдирди. Чыгымы толук жабылганына кубанган жаран башкаларды дагы унаасын камсыздандырууга чакырат. 21-августунда кырсык болуп, ушу мамлекеттик камсыздандыруу уюму 1.200.000 төлөп берди бизге. Ошол ишенсе болот. Ошол лизингди алганда камсыздандырылган экен. Ошол келтирилген чыгашаларды мамлекеттик камсыздандыруу уюму төлөп берди. Ошол жетеби? Сумма жетти? Ооба, ушул сумма мамлекеттик камсыздандыруу уюму өзү барып, ошо баягы адистери барып, эсептеп, санап, ушул менен бүтүрүп беришти. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму полис алууда Ош облусу алдыда экендигин билдирди. Анын ичинде авто унаасын камсыздандыргандар арбын. Ош боюнча ушул убакытка чейин 18 миллион сомдон ашуун каражат кенемте катары төлөнүп берилген. Бүгүнкү күндө ошо элдин түшүнүгү, маданият жайылды десек дагы болот. Анткени ошол күнүмкү төлөмдөр менен ошо элдин ишеними артып атат да. Неге дегенде ошо өзүнүн баягы камсыздандырып коюп жемишин көрүп атат да. Ошондон кийин баягы элдин дагы агымы көбөйүп, камсыздандыруу маданияты негизинен жайылып атат десек болот. Буга дагы ошо бирден бир себеп болуп, эң маанилүүсү ушул президентибиздин, урматтуу президентибиздин жарлыгы, андан сырткары ошо алгылыктуу алып барылып аткан иштер. Эске салсак, учурда жол кайгоол кызматкерлери айдоочулардан камсыздандыруу полисин талап кыла баштады. Эгер аны ала элек болсо, айып пул салат. Сыймык Марат уулу, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош.